Салам достор, менин атым Сатаров Жолдубек. Бүгүн реакциям биз Эрлан Кукуловдун видеосун көрөбүз дагы, ошого өзүбүздүн личный мнениябызды айтып беребиз. Видеонун названиясына жараша мен видеодон ар бир жерин көрүп туруп, мен силерге конкретный по факту мен бул видеонун названиясын подтверждать этип беремин. Анда эмесе кеттик. Биринчи эле жери өзү чыкты, ачык иштенге даярмын дегени, конечно өзү чыгат, конечно. Учу өткөнгөндө Эрлан Кукуловдун бойна жөнүндө, ага чейинки лаваш жөнүндө видеолорунда, конечно, весь шаурма бизнести, индустрияны действительно өлтүрдү. Конечно чыгат, конечно, учу. То есть, знаете, бул жерде видеодон көп жолу актанат азыр эме деп. Ой, мен эл үчүн, өзгөнүн үчүн иштейм деп. Бир эле суроо ушул адамга: эгерде эл үчүн иштесең, эмнеге шаурманы аябай арзан кылбайсың? Экинчиси, анча эле аябай кыйын экенсиң, эл үчүн иштейт экенсиң, эмнеге арзан, бекер десем слишком болуп кетет, эмнеге арзан кылбайсың да? Вот ушул. Мен ушул жерден Эрлан Кукулов менен не согласен, потому что бирден бир согласен болобут дегенге. Потому что эң биринчиси, Эрлан Кукулов мен сиз деп сүйлөйүн. Анткени мен сен деп сүйлөйүн дегем, бирок сиз деп сүйлөйүн. Сиз мисалы ишиңиз ошол адамдарды баягы бүгүнкү күнгө чейин кылып келген иштериңиз да. Анан эми эгерде сиз аларды мактасаңыз, бул рекламага окшош. Мен муну айткам. Даже мен өзүңүзгө жазгам, бул жерде переписка, мына даже бул жерде наоборот. Переписка, который биз Эрлан Кукулов менен сүйлөшкөнбүз, ошондо мен айтып бергем, бул көз боюлчулук болот деп. Действительно, бул видеодо Эрлан Кукуловду аябай алдап койду. Алдап койгонун баарын азыр көргөзүп берем. Ал эми Эрлан Кукулов менен эмне үчүн не согласен? Потому что это значит, сиз акчага реклама кыласыз. Несмотря какой. А если сиз только кемчиликтерин алып чыксаңыз, жакшы деп эл макташ керек, сиз эмес. Насчет баасы арзан боюнча, этти азыр бул жерден дагы бизди алдайт, бул алды дагы бизди алдайт азыр. Эттин неге бизде баасы арзан, анан ушунча көп салып берет. Мен айтат элем, шаурмада мен өзүм иштегемин, 1,5 жыл иштегем, изнутри мен да билемин. Эттин баасы эмнеге арзан? Этке самый дешевый, бир сөз менен айтканда, болгон отходдон фарш жасайт да, болгон, мисалы, уй болсо, ошол уйдун болгон кесилип алган отходунан гана фарш жасайт да. Анан мен азыр дагы бир жакшы нерсени көргөзүп берем, этти кантип дешевый кылыш экенин. Аны мен эмес, не только эки дос өзү видеодо көргөзүп койду. Анда эмесе дальше кетебиз. Эт бизде отходдон жасалат. Бүт шаурма ошол эттин весь уй болсо, ошонун отходунан жасалат. Отход десе бог эмес, бул эттин баягы эң акыркы сортунан фарш жасалат. Түшүндүңүздөрбү? Ушундай. Ошон үчүн эт арзан. Сен антип калып эле шарт этпе. Россияда бир да жерде говядина жок. Бүт курица. Биз билебиз, курица бул дешевый. Шаурманын баары Россиядагылар бул курица, куриный шаурма. Говяжий шаурма сен таппайсың. Лично мен тапкан жокмун. Либо алар бар, но алар фарш катары болуп илинген эмес, бул садовод рыногунда. Ал жерде бүт прям нарезка болуп мынтип илинип турат, как курица. Но ал шаурма 220 рубльден, аябай кымбат. То есть жаңы эле айткан сөзүм бул туура эмес. И калп. Бул видеону, то есть ушул жерден айтып атат, Эрлан Кукулов айтып чыгышат комментарийден бул реклама деп. Биротолу Жолдубек айтып чыгат десеңер болмок, анткени бул видео тартылардын алдында мен Эрлан Кукуловго жазгам, муну тартпа, көз бойчулук болот, реклама кылба деп. Эми ооба реклама деп атат. Реклама деген эмне десек? Реклама, направляющая в маркетинговые коммуникации, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования целью формирования или поддерживания интереса к нему. Основные функции рекламы — повышение дохода от реализации продукта либо услуги. То есть бул жерден мен реклама эмне дегенде, мен бир сөз менен айтам, бул жерден акча төлөнгөн кадимкидей реклама видео. 31 мүнөттүк акча төлөнгөн рекламный видео. Муну
Эрлан Кукулов башында айтып атат, мына ушул жерден он подтверждает, что он продал свою жопу, свое мнение, свой совесть, да? Но буга подтверждение жок. Буга подтверждение жок, то есть эч кандай чек жок, эч кандай эме жок. Демек муну теория же гипотеза деп коюп коелу. Бирок мен муну менен гана Эрлан Кукуловду күнөөлөгөн жокмун бул сөз үчүн, потому что реклама может быть бесплатным, да? Реклама может быть благотворительным. Ошондуктан мен жанагы айтып атат го, мен Ниха Сахар түзүп атканда менин основной целим ушул болчу. Эми бул жерде мындай кылабыз. Любой жумушту адам выгода алыш үчүн кылат. Любой жумушту. YouTube канал бул бизнес болуп эсептелет. Түшүнгөн адам үчүн да, бул жерден бизнес кылса болот, акча тапса болот. Демек, именно раз уж он бизнес кылайын деп ачып атат да, туурабы Нисахар. То есть мунун основной цели башкаларды баягы болгон эмелерди, конкуренттерди жамандап, а вот жакшыларын ким көбүрөөк акча төлөсө, кайсы супермаркет көбүрөөк акча төлөсө ошонуку реклама кылуу деген максатта ачкан деп ойлоп калсак болот да бул жерде. Но мен не утверждаю деп ойлоп калсак болот деп, бул дагы бир гипотеза болуп эсептелет. Бул биринчи, бул экинчи гипотеза. Биринчиси бул жанагы акчалды деген гипотеза, экинчиси бул өзүнүн сөзүнөн айтылган гипотеза. Эми дальше кетебиз азыр. Ушул жерден эле сразу эмне себептен Эрлан Кукулов ушул жерден талкан жутуп алган адамдай, ушул цехтин ичинен эң биринчи эле предраст эткен өзүнүн ушундай аябай катуу мындай кемчиликке сайылып дейм да, кемчиликти чукуп жүргөн мезгили бул эмне эле. Адамдар эмне үчүн перчаткасы жок иштеп атат? Бул бир. Экинчиси, ар биринин медкинишкасы барбы? Бул эки. Ушул экөөнү неге Эрлан Кукулов азыр ушул жерден айткан жок, унчуккан жок? Карасаңар, адамдардын баардыгы без перчатка жүрөт. Тем более бул жердеги ичиндеги азаматтан бөлөктүн баардыгы маскасы жок жүрөт. Эмнеге? Эмне бизде эмени атмена кылдыбы коронавирусту? Жок, коронавирус дагы эле бар. Демек, ушул үч нерсени эмне себептен Эрлан Кукулов сураган жок. Бирок Эрлан Кукулов кийинчерээк бул жөнүндө айтат, баарыбыз без маска жүрөбүз деп. Но ошентсе да эмнеге чукуган жоксуң сен? Же төлөп коюшту да, мына ушул жерден өзүн өзү сатып койду. Айтып атпайбы, оңдоочу жери бар болчу, ошону оңдодук деп. Ну, туура эле оңдот. Бирок помещениянын ичинен көрүнүп турат, что помещение жаңы экен. То есть бул 1 ай мурун, 2 ай мурун эмес, бул жаңы помещение. То есть бир жума адам бери иштеп аткан помещение. Анан айтып атат, кафелдерди алмаштырдык. Бир вопрос ушул азаматка. Эмнеге силер ошол кафел менен сүрөт видео Эрлан Кукуловго түшкөн жоксуңар? Может быть, ошо силердин кафелиңер ошо жанагы Беловодский бойнадагыдай кирдир. Көрдүңөрбү? То есть булар баарын жаңыртты дагы, анан Эрлан Кукуловду чакыртып атат. Карачы биздики кандай сонун, карачы биз кандай таза иштеп атабыз. Анан жана өткөндө бир историесин көрүп калдым. WhatsApp'та жазылуу бир эмесин чыгарыптыр. Эми мындан кийин биз элди алдабайлы. То есть сен бүгүнкү күнгө чейин элди алдап келгенсиң да, туурабы? Отравление кылып, киремени салып, ар ким перчаткасы жок иштеп жүрөт, формасы жок иштеп жүрөт. Баардыгы көрүнүп турат, что бүгүн эле ак көйнөк фартук эмени кийишкендери. Көрүнүп турат го, эмнени жашырып атасың менден? Кимден жашырып атасың биринчиси? Ош базардан алабыз деп туруп өзү коркуп кетти да бу жерде. Ой, Ош базар айтып алдым деп. Дальше көрөбүз. Халал жагы кандай болот десе, биз өткөнбүз дейт да. Жок, сен өткөнсүң да, сен эки дос өткөн да. Эт сойгондор жейт. Мал халалбы деген вопроско кантип жооп бересиң? Неге ошол силер ушу 2 жылдан бери укмуш вай иштеп атып, ушу бир поставщик этке сүйлөшүп алган жоксуңар? Мисалы, Марат, эт сатасың сен бизге эттериң халал деген сертификат бер. Вот договор двухсторонний, да, экөөбүз Марат экөөбүз менен 2 дос келишим түздүк. Мына бул биздин халал деген документибиз, то есть Мараттын эти халал деген. Мына биз Марат менен договор түзгөнбүз, что Марат бизге постоянно халал эт тап келип берет деп. Ушу эмнеге ушу элементарный нерсени түзүп алган жоксуңар? Сен азыр сураганда, айтканда, неге сенин этиң халалбы деп сураганда,
биз мыкты Арыстанбектен өткөнбүз. Какая разница сен өттүңбү өтпөдүңбү, если эт башка жактан келип атса, же сени өстүрүп сени союп атасыңбы? Биринчи вопрос. Но ответ күтөм мен. Дагы бир суроо, өзгөлөр үчүн иштесең, неге арзан кылбайсың шаурмаңды? Неге арзан кылбайсың? Ты же эл үчүн иштейсиң, сен өзүңдүн прибылиңдин кереги жок сага. Ты же эл үчүн иштейсиң да. Да. Интересный вопрос, да? Популистический кылбай эле койгула, өзгөлөр үчүн иштейсиз. Андан көрө мындай жакшы лозунг чыгарсаңар болмок. Биздин основной ценность бул адамдар туура тамак, таза тамактаныш керек, жана халал тамактаныш керек деген сыяктуу бир лозунг айтсаңар, бул аябай жакшы болот эле да. Ани антип калп айтпайчы. Өзгөлөр үчүн иштейбиз деп калп айтпайчы. Эми туура эмес лозунг да, мен айтар элем, потому что өзгөлөр үчүн болсоң, неге бекер кылбайсың? Ой, бекер болбой алат эми. Согласитесь. Эмне үчүн арзан кылбайсың? Конкуренттерден арзан кылбайсың? Мына ушул жерден кайра өзүн өзү противоречит, анткени деген мен чыкканга мажбурмун. Конечно, мажбурсуң. Конечно, потому что ты должен спасать свой бизнес. И ушул жерден сам ты говоришь, что мен ушул менен өзүм семьямды багам деп. Эй, сен стоп, постой. Семьям багам дейсиңби? Сен только что же сказал, ты не для себя работаешь, а для других. Эл үчүн иштейсиң. Ошентип айттың го, эмне? Же угулуп кеттиби? Кара, кайра. Мына көрдүңөр? То есть башында айтып атат, мен өзгөлөр үчүн иштейм, потом айтып атат, мен семьямды багып атам. Определитесь. Ну ладно, бул факт эмес. Азыр отургула, биз основной фактка дагы эле жете элекпиз. Азыр дальше барабыз азыр. Ушул жерден бул байкебиз калпты катуу эле кашайт эле бир айтты. Анткени айтып атат да, өзү суроо өзүнө берип атат да, эч ким буга суроо берген жок. Эмнеге эттин баасы ушунча кымбат болсо, силер көп салып атасыңар деп. Мен башында айттым го, чтоб шаурма жасаш үчүн шаурмага болгон отход, эттен баягы уйдун эмесинен болгон отходунан фарш жасалып, анан ошондон шаурмага кетет деп айттым го. Ошондогудай бул жерден өзү айтып атат да, мисалы, общим тушту алабыз дагы, анан ошонун көрдүңүздөрбү, тиги жакта кичинекей жерде бир мынчалык бир 4 чарчы темирдин ичинде баягы болгон мындай кесиндилерди ошого салып коюптур. Анан биз сонун баягы стейкке немеге жараштуу баягы качественный жагын биз эмеге сатабыз, там ресторандарга сатабыз. Анан ошон менен биз ушул жерден акча табабыз деп. Бирок өзүнүн суроосуна өзү жооп берген жок да. Мисалы, сен кантип эт кымбат болуп атса, сен кантип бияка этти көп салып атасың деп. Причем тут сенин сатканың, если сен этке 300 грамм салып атсаң, мисалы, определенный грамм салып атсаң. Да? То есть өзү жооп бере албай атат да, бул жерден азыр мен көргөзөм. Булар кантип себестоимостьту түшүрөт экенин. Кантип арзандатып этти бизге жедирен. И мына кайра угабыз. Мына вырезка 500 кымбат баада сатылат деп атпайбы? Биз бул жерден акча табабыз. Да, сен акча таап атасың ал жерден. Но вопрос остается, сен кантип эт кымбат болуп атса, сен ушуну көп салып атасың деген вопрос го. Вот у меня в голове не укладывается, сен кантип, мисалы, сенде если 1 килограмм болсо, сен аны кантип тияка саласың, если по-любому 1 килограмм 300 сом туруп атса. Туурабы? Көрдүңөрбү? Логичный вопроско жооп бербей атат. Бул жерден ушу баягы биз үндү сатабыз деп. Да, сен ал эмени сатып 300 сомдук эмени 500кө сатып акча табасың, пайда көрөсүң. Но вопрос да, шаурманын ичиндеги граммдагы эттин граммы ошол, мисалы, 100 грамм эт салсаң, 100 граммдын
баасы 32 рубль болобу канча болот, ошол бойдон эле калып атпайбы? Себестоимость арзан болбой атат. Көрдүңөрбү? Логичный нерсе. 100 грамм салбайт ал, 100 граммдан көп бир шаурмада. Дагы айтам. Сен тиги этти кымбат саткан күндө дагы тияктагы вес мурункудай эле болуп калып атпайбы? Какая разница? Сен хоть тигини миллионго сат. Разница нет? Эми основной, самый основной ушул видеонун основной жерин мына ушул деп айтсак болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле, даже времясын айтайын, бул 12 мүнөт 20 секундтан баштап көрсөңүздөр, сиздер конкретно көрөсүздөр калп кайсы жерде экенин. Бул айтып атат го, биз даамын чыгарыш үчүн, мындай логично ойлонсоңор, говядинанын даамын чыгарыш үчүн курица кошот. Чё за абсурд? Что это такое? Говядинанын даамын чыгарыш үчүн курица кошот. То есть дагы бир жолго айтырам, говядинанын даамын чыгарыш үчүн курица кошот. Бул эмне деген укмуш? Мен өзү 1,5 жыл Бишкекте шаурмада иштегем, и мен прекрасно билем бул эмне экенин. Бул жанагы айтты го, буга чейин биз деген эттин баасын ылдый кылыш үчүн деген там общий алабыз, анан биягын ресторанга сатабыз 500 рубль сомдон, ошон үчүн биз байдатабыз деп. Полный калп. Потому что эттин баасы арзан болуш үчүн 1 килограмм этке 300 граммдан 500 граммга чейин куриный филе кошулат. Куриный филе коробкада болот, эрип турат го жерде. Ошону кошот. Ошону кошкондо говядинанын баасы, шаурмадагы баасы төмөндөйт. Элестетип атасыңарбы? 300 сомдук нерсеге дагы бир биртке кошсоң, ал 1 килограммга дагы 500 грамм куриный филе кошсоң, уже ал 1 килограмм 500 грамм болот, туурабы? 1,5 килограмм болот. Эми 1,5 килограммды бөлсөң, уже канча шаурма чыгат? Мисалы 1 килограммдан 10 шаурма чыкса, 10 шаурма деп коелу, же болбосо 5 шаурма дейли, а уже 1,5 килограммдан уже 5 шаурма эмес, уже где-то минус-плюс 7-8 шаурма чыгып калат. Көрдүңөрбү? Кайсы жерде акча экенин. Бул калп айтып атпайбы жөнүнө, ой, биз деген муну алабыз туш менен. Бул полный калп. Мен айтар элем, ушул адамга суроом, кимди алдайын деп ойлоп атасың? Кимди? Ким лох бул жерде? Кто лох? Кого ты считаешь лохом? Да, и мисалы ушул жерден суроо берди го, Эрлан Байкенин ушул жерден көзү жакшы. Бул эмне дегенде? Бул Литвадан у. Да? Эми Эрлан Кокулов ушул жерден суроо. Не себептен сен ушул жерден сураган жоксуң? Не талкан жутуп алдыңбы? Не себептен сен сураган жоксуң? Почему сен неге сен куриный филени сен этке кошуп атасың? И где у тебя написано, что сенин шаурмаңда не только 100% говядина эмес, а куриный филе бар экен, неге сен эч жерде айткан эмессиң? Деп неге суроо берген жоксуң? Интересный вопрос. А хотя мурун за такое ты мог бы людей прям башынан аяна чейин урушуп, кыйкырып өкүрүп, сен менин элимди отравление кылып атасың деп, алдап атасың деп кыйкырып өкүрүп урушат элең. Неге талкан жутуп алдың? Ушул эң мына ушул жерден, ушул видеонун ушул жери соль болуп эсептелет. Именно ушундан айтса болот, что Эрлан Кокулов жопасын сатып жиберди деп. Анткени ушул жерден суроо бериш керек болчу. Неге сен могул курицаны кошуп атасың деп. И плюс Литва деген где документ? Где? Покажи мне документ такой. Вот литовский документ. Вот печать бар. Литва, бул жеринде Литва тилинде, жеринде орус тилинде. Мына. Покажи мне этот документ. Көргөзө албайсыңар. Анткени бул китайский. Баарыбыз билебиз, что китайский филе, который ошол эле Ошский рынокто упаковка болуп сатылат. Бүт Кыргызстандагы шаурма саткандын бардыгы жанагы самсыга, бүт ошого ошол филени кошуп сатышат. Ошол филени алып келип, ошону туурашып, бышырышып, тиги самсага кошот, тиягы куриный гамбур шаурма жасаганса куриный кылып илишет, ушундай кылып илишет. Вот ушул жерде калп, чоң калп, вот. Ана мага сказку не рассказывайте. Биздин партнер балдар, покажи нам документ, покажи сертификатты.
Эмнеге көргөзгөн жоксуңар? Ерлан Кукулов ушул жерден талкан жутуп алдым. Эмнеге сураган жоксуң? Кана көргөзчү мага, кана деп. Сырай албайсың да, акча төлөп койгон да сага. Бойнадан, Ош базарынан шалтактаган балтактаган Беловодский бойнага окшошкон жерден алабыз. Дебейсиңерби? Чын эле айткыла дейм. Эмне калп айтып атасыңар? Эмнеге калп айтып атасыңар? Ерлан Кукулов, эмне талкан жутуп алдыңбы? Эмне болдуң? Чумалчы. Кана сертификат, кана кагаз, кана бумага. Баягы эме деген жакшы сөз бар. Кагаз сүйлөйт деген. Мен кагазга ишенем, кагаздан башкаңарга ишенбейм деген жакшы сөз бар. Покажите нам документы. Ерлан Кукулов сурай албайсың сен. Акча төлөп койгон сага. Ошон үчүн сен. Мен айткан фактым чын. Ты продал жопу. Ушул жерден өлө сонун калп айтышты экөө тең. Бирөө бирди айтты, экинчиси экини айтты, кайра экинчиси дагы үчүнчүсүн айтты. Бирок Ерлан Кукуловду ушул жердин башында да айткам, кийин эстейт деп. Ну, конечно, молодец, что маска жөнүндө айттың, молодец. Мен муну башында да айткам, что кийин Ерлан Кукулов айтат деп. Ушунча толтура калып болуп атат, мен эмне кылышты билбейм. Жаңы эле айттым го, айланайын. Биз ушул майларды Ош базарынан бир байке алып келип берет деп. Кайра тиги айтып атат го, Караколдон келет деп. То есть Ош базардан келеби же Караколдон келеби? Каяктан келет? Анан насчет сертификата бизди алдабай эле койгулачы. Анткени деген мен сертификат жөнүндө билем, кыргыз стандарт жөнүндө билем, халал жөнүндө тоже билем. Бир жакшы правила бар да. Мен кыргыз стандартка бардым эле да бир жолу бир байкенен 2018-жылы почти күз айларында бардым эле. Ошо байкеге өзү тушонка чыгарат эле. И анан ага сертификат керек эле да, чтоб ISO деген сертификат билесиңер, ХАСПтыкы. Ошол ХАСПтын сертификатын алыш керек эле. Анан мен ошого жардам берип жүрдүм эле. Анан кыргыз стандартка барып мен сурадым да, ISOну кантип алсак болот, ХАСПты десем, ал эже айтып берди полный, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, помещениени монтип даярдагыла дегендей. Анан эң акырына келгенде эже айтты: чынын айтчы, сен помещениең даярбы же даяр эмеспи деди. Мен айттым, эжекеси помещение даяр эмес, помещение деген Кудайга шүгүр эле жер десем, айтты да, биз анда жумуштан кийин жолугалы, бир эже менен жолугабыз бир кафеден. Анан полностью эметип беребиз. Анан негизги стоимость $1000 $2000 чейин ошокөнүн тереги. Эч не переживай, биз сага таптаза болгон сонун место таап беребиз. Ошол жерди документке оформляем, что сен ушул жерден там эме тушонка чыгарасың деп. Бойнаны бир таза бойнаны оформляем документ менен, что сен ошол документ менен. И ошентип эле сен $2000 биз сага ХАСПты алып беребиз деди да. То есть подставной бойня, подставной цех и подставной продукция. Ну, обычный продукция. Шуну менен биз сага ХАСПты алып беребиз дешти да. Бул оңой эле. И EIS деген сертификатты дагы ошентип алып беребиз деди. EISти $1000, ХАСПты $2000 алып беребиз деди. Бирок ал эже азыр иштейби иштебейби мен билбейм. Ал эженин даже фамилиясын да билбейм да. Ну, кыргыз стандартта иштечү. Эми азыркы то, что халал бүт баарын текшерет дегенге мен ишенбеймин. Это тоже может быть подставной, да? Ишенбейм. Анан калп айтып атканда мындай сүйлөшүп алып калп айткылачы, мындай давай экөөбүз бир айталы депчи. Бирөөң Ошский рыноктон алып келем деп, анан бирөөң тиги Караколдон байке алып келет дебей. Туура калп айтсаңар, чын калп айт. Сенин видеоңду көргөндөн кийин туугандар сурай баштабадыбы, тияк бияк деп атат. Бизнесибиз жүрбөй калды, эл эч ким шаурма жебей калды, ошон үчүн чалдык деп айтпайсыңарбы? Ошентип айткыла да. Чынын айтсаңар, кичине калп айтпай. Калп айтпагылачы эле. Болду, калп айтпагыла. Анан ушул жерден бир нерсени айтып коеюн. Биринчиден, шаурма өзү бул туура тамактануу, то есть полезный тамактардын арасына кирбейт да. Анткени деген бул бир жегенде адам бир күндүк норма калориянын бир күндүк норманын 10-20 эсеге ашыкча, бир эле шаурма жегенде ашыкча ашып кетет да. Ошондуктан то, что шаурма менен биз элибизди ойлоп атабыз, анан эл үчүн иштеп атабыз деген бул туура эмес. Бул наоборот элди ден соолугун талкалап атабыз десек туура болот.
Эрлан Коколов, что делаешь, что делаешь, что делаешь? Жаңа эле айттың ғой өзүңчү. Тиги айта албай калдым. Неге айта албайсың сен? Неге айта албайсың? Сенин авторитетиңди колдонуп атышат. Реклама, бесплатный реклама. 200 000 просмотр болду. Неге айта албайсың? Айтпайсыңбы? Ребята, муларды тазалап койгула, минтип койгула. Нет, айта албай калдым. Акча төлөп койду да, айта албай калган. Ошон үчүн сатылып кеттиң да, ошон үчүн айта албай калдың да. Айтышың керек болчу. Значит, чаң бар экен, мына. Чаң бар экен. То есть таза эмес экен. А значит, мурунку алмаштырган кафе тоже кире экен, значит, же балтарактап, шалтарактап. Бул эки. Көрдүңөрбү? Курица кошот, не пойми откуда, да без документа. Жыр кошот, который не пойми откуда, өзүлөрү да билбейт, орус керенектен келеби же караколдон келеби. Ушундай популистический сөздөрүңөрдү коюп жүргүлөчү, мен сени эмнеге чакырдым? Мен реклама кылыш керек эмес. Мен бир нерсени үйрөнүш үчүн чакырдым. Мен үйрөнгүм келсе, Эрлан Кокуловду жөн эле камерасы жок чакырып алып, Эрлан Кокулов мени үйрөтчү, мен үйрөнгүм келип атат. Кантейин, каягым минускен тартпайт эле кой, рекламанын кереги деле жок десең болот эле го. Жок. Өткөндө тарттырбай койгонсуң, өзүң айткансың, билесиңби? Эрлан Кокулов келди, айтты, но камерасы жок экен, мен айттым, кийин камераңды алып кел дедим. Көрдүңбү? Реклама үчүн чакырдың. Жөн эле калып айтпачы мага. Мени алдабачы, айланайын, пожалуйста. Эң биринчи суроо дагы суроо. Неге Эрлан Кокуловду буга чейин чакырган жоксуң? Неге ошол газ эшикте эмес тегесте чакырган жоксуң? Неге баарын даярдап, идеальный кылып коюп туруп анан чакырып атасың? Мына биз көрдүңбү? 5 жылдан бери ушинтип иштеп атабыз деп. Өзүң сам ты признаешься, что биз мына көрдүң, мына жасадык, газыбыз биздики эшикте турат. Эрлан Кокулов айтып атат, жана Инстаграмдан жөнөткөнүм, ошо жасаган мен. Буга чейин биздики иште болчу, возможно, жарылып кетмек. Мен көргөм, эки достун газы, шлагбаумдагысы. Азыркы кандай экен билбейм, но это 2019 болчу, 2019 жай болчу. Почти 2 жыл мурун болчу. Газы, вот шаурманын аппараты, ошонун астында эле газ бар болчу. Мен көргөм. Эрлан Кокулов эмнеге кечирим сурайт, мен түшүнгөн жокмун, такыр сурабай эле коюшум керек болчу. Кечирип койчу мени. Кечирим сурабаш керек болчу, туура эмес болуп калыптыр. Мишин жалко, да? Не кыласың? Кыргыздын кыйын деген курч кишиси бар эле, эң жакшы деген адамыбыз бар эле. Эрлан Кокуловду мен вдохновение алчумун. Ошол адам мага үйрөтпөсө дагы советтерин айтты эле. Но Эрлан Кокуловго мен сурангам, чыгарба, муну жасаба, көз боемчулук болот, сени алдап коет дедим эле. Сага акча төлөгөн эмеспи, разница жок, бирок бул жерде конкретно сени алдап коюптур. Эң биринчи эле алдаганы бул эт жөндө. Эт жөндө ошол поставщик кийим, ошону менен договору, анын сертификаты, халалдыгы жөндө жок. Бир нерсе болсо эле, ой, биз халалдан өткөнбүз, биздин халал сертификатыбыз бар. Сеники эмес. Эт алып келгенде. Бул экинчиси, май кайсы жерден келет билбейт. То есть бирөө айтат Караколдон деп, бирөө айтат Ош базардан деп. То есть каяктан келет? Ош базарданбы же Караколдонбу? Үчүнчүсү, этке курица кошот, ошол курица кошот. Неге сен курица кошосуң этке? Сен деген говяжий шаурма сатып атасың го. Сен говяжо-куриный шаурма саткан жоксуң да. Эмнеге ушул эмени сатып атасың деп сурабагандыгы. Бул дагы. Кийинкиси ошо кечирим сураганы. Эрлан Кокулов сатылды. Мындан кийин чындык болбойт. Бүт бардыгы жасалма, постанова. Эрлан Кокулов акчага сатылды. Эки дос болсо жыргап сатып алды дагы, өзүнүн бизнесин сактап калды. Эрлан Кокулов навсегда остался продажным человеком. Силер согласен, не согласен, но это моя позиция, это мое личное мнение. И мага эч ким акча төлөгөн жок, эч ким мага ушуну айтып койчу, жамандап койчу деген жок. Бул жамандаган эмес, бул критика.
сак саламатта калыңыздар.